Саламатсыздарбы, урматтуу адабият ишкибоздору. Ободо Жусуп Бала Сагынатындагы Кыргыз Улуттук университетинин журналистика институтунун алдындагы Мадисаков мектебинин мүчөсү Максуда Урмонованын «Эки кап алма» аңгемеси. Базарга барып бир буюм сатып көргөн жан эмес элем. Эми кантер экем, тойго барганга кайненеме акча керек экен. Ал үчүн мен эртең алманы сатып акча кылып келишим керек. Жолдошумдун Алматага кеткенине 20 күндөн ашып калды. Туугандардын тоюна келип калам деген эле, бирок кечикти. Энемдин айтканына каршы боло албадым. 2 чоң капка алманы салып, оозун бууп, кайнагам даярдап койду. Эрте менен 5:30 машина келет. Алма даяр, өзүм жүктөп берем деп чыгып кетти. Эне, канчадан сатам? Базардын баасын карап, сата бер. Арзан берип жибербе. Айназиктин тамактарын бул жерге койдум эне. Ой, эми 9 баланы бир жакшы кылып чоңойтуп, анан эле сенин кызыңды карай албай каламбы? Ошону айтсаңыз, кантсе да кызымды биринчи жолу таштап жатпаймынбы? Жүрөгүм бат-бат согуп, эмне кыларымды билбей турам. Сыртка чыгам, кайра кирем. Уйкум деле качып кетти. Кызыма кайра-кайра карайм. Ал бешикте мемире буктап жатат. Күн сайын сырдашчу жылдыздарыма чыктым. Алар бүгүн чоң-чоң болуп жайнап чыгышкан тура. Кудум эле мага жардамга келишкендей. Жымың-жымың деп көңүлүмдү көтөрүп, жүрөгүмдү жайлантып, бирденкелерди айтып жатышкан сыйт. А мен алардын эмне деп жатышканын түшүнүп турам. Демек баары жакшы болот. Үнүмдү катуу чыгарып, аларга жан дүйнөмдү ачкым келди. Бирок бирөө укса уятко, ошентсе дагы басыңкы үнүм менен сүйлөп жаттым. Мен силерди кандай гана жакшы көрөм. Силер менин досторумсуңар, силер менин сырдашымсыңар, силер менин жүрөгүмдүн үнүн угасыңар. Эч ким билбеген жан дүйнөмдүн абалын силер гана туясыңар. Анан эң эле жакшысы, эч кимге айтпайсыңар. Үшүгөнүмдү деле сезген жокмун. Чөнтөгүмдөгү жалгыз жаңгакты кармалап жатып, ысытып да жибериптирмин. Чагып жегим да келип кетти. Бирок энем көрүп калса эмне дейт? Караңгыда жаңгак чагып сыртта жүрсөм. Менин жылдыздар менен сүйлөшкөнүмдү уккан болсо, анда эртең сөзсүз мени молдого алып барат. Тойбогон коро келин алган экем деп, ойлоп калбасын деп жаңгакты чаккым келбей калды. Сенде да көп сыр жатат. Ал сырдын баары сенин да ичиңде. Магызың барбы, же бүчү болуп калгансыңбы? Эгер бүчү болбосоң, анда бул магызакпы, же кызылбы? Негизгиси даамдуубу, же ачыкпы дегендей сырлар. Мен деле жылдыздар үчүн сен сыяктуу жаңгактырмын. Чагылсам сырларымдын баары чачылып кетмек. Бирок алар эч качан антишпейт. Мен да сени чакпадым. Кайрадан жаңгакты чөнтөгүмө салып, шашла үйгө кирдим. Жолдошум келгиче энемдин бөлмөсүндөбүз. Энем ак жоолугу менен башын бекем ороп алып, уктап калыптыр. Үшүгөнбейм, бөлмө суук деле эмес, көмүрдүн табы кете баштадыбы? Челектеги калган көмүрдүн жарымын мешке салып койдум. Ой, жатпайсыңбы? Эрте менен тура албай каласың. Кийимдеримди даярдап келдим эне. Бешикте мемире буктап жаткан кызымды чечип, кучактап жаткым келди. Уйкусун бузуп албайын. Ай нурундай жүзүнө тегилип, суктана карап алдым. Ушундайда сүйкүм болобу? Сүйүүм жүрөгүмдү жарып чыкчудай болуп кетет. Мен келгенче ыйлап калбаса эле болду. Кичинекей колдорунан кармалап, акырын сүйүп алдым. Чоң базардын дарбазасынан бир аз алысыраак токтодук. Эл ушунчалык көп экен. Жекшемби күн болгон үчүн эл сүрүлүп келген тура. Эки көзүм каптарымда. Айдоочу өзү түшүрүп берди. Эч сөзү жок, жол кирени алып, мага карап да койбой. Башкалардан дагы жол кирени алып жатты. Алмамды саткандарга да жардамдашаар бекен деп, айдоочудан да үмүттөнгөнүмө таңмын. Жолдун четинде 2 кап алманы коруп туруп калдым. Же бир тааныш көрүнсөчү, шашкалактаган элди көрүп, мен деле шаша баштадым. Эки жагымды карайм, күн суук экен. Таппай калгансып, сыйгаланган жоолугумду салынган экемин, ал дагы жүдөттү бошоп. Мына дагы бир аял каптары менен экен. Машинадан түшүрүп жатат. Туура эле мага карап келе жатат. Эже,
Бул кызга шерик болуп алыңыз. Сенде эмне? Алма дедим шыбырап. Эженики дагы алма экен. Базарга бирге кирсеңер болот. Эми айдоочу эже менен эсептеше баштады. Ой балам, жол кирени көп алып койдуң го? Эже, 4 кап алмаңызды бекер алып келбейм да. Аны башта айтпайт белең. Бусикти эле күтмөкмүн. Эже, бул кылганыңар болбойт. Токтоткула чаргандай кылыктарыңарды. Аз гана акча үчүн эрте менен адамдын настроениясын түшүрөсүңөр. Сен меникин түшүрүп жатасың. Настырың башыңда калгыр. Балонуң тешилип калсын ылайым. Аны көрө жатарбыз. Ачуусуна карара түшкөн айдоочу нары басып кетти. Кызым, араба табалы, базарга алып киргенге. Сенде жакшы экеле кап экен. Бирге жүктөйбүз. Эже каптарын мага дайындап, өзү чуркап кетти. Коркконуман 6 капты кучактап алуучудай турдум. Эл кым-куут, аңгыча эле долдойгон бир кара бала пайда боло калды. Алмабы? Ооба. Канчадан? Ашчы көрөйүн. Ай бала, базарга кирели, бааларды көрөлү, анан сатабыз. Эженин келип калганына кубанып кеттим. Макул, келиңиз жардамдашайын. Араба кечи экөө каптарды жүктөй башташты. А мен болсо араба жылып кетпесин деп түрткөн жеринен кармап турдум. Дегенче эле араба кеш чуркап каптарды алып жөнөдү. Араба кеч алды да, анан эженин артында мен баланын кайда калганын билбей калдым. Чуркап баратабыз. Хош деп араба кеч кыйкырып баратат. Дарбазага жакындаган сайын эл көбөйүп кеткендей болду. Тыгылган эл түртүп да баратат. Адашып калбасам экен деп шашып да калдым. Бир колум менен жоолугумду түшүп калбаса экен деп кармап алгам. Ал бошоп болоорунча болуп калды. Бирөөнүн бутун тебелеп кеттим окшойт. Сол далыма дүк этип уруп жиберди. Хык эте түштүм. Бирок карабадым. Эже кайда билбейм. Араба кештин ош дегенине карап эле чуркап баратам. Араба кештер да көбөйүп, ар тараптан эле ош деген үндөр чыга баштады. Эми адашып калбасам экен, узун бойлуу араба кештин тамтыгы чыккан сары курткасы алыстан эле көрүнөт экен. Ал токтоп калды. Эже экөөбүз бирдей эле келиптирбиз. Садаган кетейин балам, эми мында түшүр. Азыр түшүрөбүз эже. Долдойгон кара бала келип калыптыр. Наркы башы көрүнбөгөн бул узун катардагы каптарды, яшиктерди көрүп таңдана карап калдым. Ай кызым, бул жерде эле экөөбүзгө жетет. Анан жылбай тур ушул жерден, деп каптарды тиздире баштады. Алмалар эзилип калбады бекен, Албетте эзилет да карындаш. Бышылдап жатып да долдойгон бала жооп бере салды. Эч кандай эзилген жок. Акырын машинада алып келдик. Араба кеш дагы жакшы бала экен. Бир жакшына кылып алып келди. Ой, мына эме дагы башталды. Ошол кире талаш. Эже, сизге баштан эле айттым го. Бул акчага эч ким алып келбейт. Уялсаңар боло. Акча деселе төбөңөрдөн түшмөй болупсуңар. Болот ушу. Ме, карма. Болбойт эже, бул эмне кылганыңыз? Болот, башкалардан да аласың. Ме, карма. Бар эми. Ой, эже, болду. Мени каргатпагын бала, жаман каргап коем. Оозумду ачып, эч сөз кошо албай туруп бердим. Болуптур эже, болбогур эже турбайсызбы? Канча берди билбейм, араба кеч нааразы болуп, эжени бир карап койду дагы, арабасын булка түртүп кете берди. А мен азыр алмамды сатсам эле, дароо эжеге берип коем. Мен бааны билип келейин, сен каптарыңдын оозун ача бер. Эже эч кандай тополоң болбогондой эле жай сүйлөшүп бары басып кетти. Кел карындаш, мен ачып берем. Сен үшүп калдың. Долдойгон бала каптын оозун ача баштады. Кайнагам дагы карышкырды салып буугансып, аябай байлаган экен. Жанагы бала эже келгенде араң ачып бүттү. Кызым, алмаларың таза экен, чоңдугун көр, кымбат эле сатсаң болчудай. Бир аз жандана түштүм. Эженин алмалары майда экен. Карындаш, алмаларың түйүнө чейин ушундайбы? Ооба, ананчы? О, деп токтоп калдым. Мен эмес, кайнагам салганын айтайынбы дедим окшойт. Кайнагам эч качан эч кимди алдабайт. Каптын түйүнө чейин ушундай алмалардын салынгандыгына 100% ишеничим бар.
Ошондуктан коркпостон саткым келди. 2 кабаңды тең мен эле алайын карындаш, эгер чындап түбүнө чейин ушундай болсо. Мен муну ферганага алып барып, килолап сатып, бир аз акча кылайын. Кана канчадан бересиң? Бир топ аялдар менин кабыма жабышып калышты. Канчадан экен? Башым айланып калды. Ай келин, тоспо менин алмаларымды. Тосподум эже, сата бериңиз. Тосуп турасың, нары тур. Менин тушумда турган толмоч аялды эже түрткүлөй баштады. Ой эже, эмне түртөсүз? Нары тур дейм, килейбей. Жакшы сүйлөңүзчү. Жакшы сүйлөгөндү түшүнбөй жатпайсыңбы? Ой тобо, кандай эже бул? Көп сүйлөбөй жыл нары. Алма менен башыңды шиштип кой электе, жыл нары. Жинди неме го? Толмоч аял кызарган бойдон кармап турган алманы кабына сала коюп кете берди. Эжеден мен дагы кооптоно баштадым. Карындашым, мен бааларды билип келдим. Ушул турушунда кабына 200 сомдон берейин. 2 кабына 400 сом. Сат мага. Мен эмне дээримди билбей, кайра эле көнүп калыптырмын. Жардам сурагансып эжени карадым. Эже угуп тургандыктан, сат кызым, сат деди. Кабына 200 сомдон берсе, ай балам, меникин деле алсаңчы. Алат элем эже, сиздики майда экен. Майда болгон менен даамдуу, могул чоң алмалардын даамы болбойт. Пакалдай болуп. Эже оозу мурдун чою менин алмаларыма карап койду. Эжеге таң калып карап калдым. Ал мени көз кыйыгынан карап турду. Карындаш, макулсуңбу? Макул дедим. Мен өзүм эч кимден бааны сурабадым. Эженин сат дегенинен улам ушундай эле баа окшойт деп ойлоп калдым. Анан да тезирээк бул эженин алдынан кетким келди. Сөзсүз бир урушуна кабылчуудай. Сестенип турдум. Карындаш, кабатыр болбо, эл катары бааладым. Арзан да эмес, кымбат да эмес. Мен да мындан бир аз пайда көрөм. Берекеси болсо, ошол жетет. Кубанып кеттим. Ушинтип эле сатып коёмбу? Кандай гана бешенелүүмүн. Менин машинам мына бул жерде. Атайын жакын токтотком. Бул жерден ташып жеткирип алайын. Каптын ачылган оозун чоң кара колу менен бекем бириктирип кармап, кайрадан буубай эле көтөрүп кетти. Каптын жоон жибин кармап узатып калдым. Ай кыз, алмаңды саттыңбы? Эже, сата бердим. Жакшы эле баалады окшойт. Үйдө кичинекей кызым бар, эртерээк барганым жакшы. Менин сүйлөгөнүмдү эже уккан да жок. Ою башка жакта эле. Өзүмдүн сүйлөгөнүмдү өзүм угуп эле туруп калдым. Тааныштарым чыгып калбаса деп, эки жакты карагандан да тартынам, сыйгаланган жуулугумду түшүрө салып, кабымды кармалап турам. Бала да кечикти го. Эже, жанагы бала кечигип жатабы? Же мага ошондой сезилип кеттиби? Кармалабай эле койсоңор экен? Же эмне, колуңардын оозу барбы? Даамын билгидей. Мага 1 кило, мага 5 кило деп ала беришсе. Эже тарамыштуу кара колдору менен каптарын оңдоп жатты. Анын тытылып кеткен колдорун көрүп, боорум ооруп кетти. Ушинтип балдарын бакса керек. Деги үйүндө жашоосу тың бекен. Балдарын дагы ушинтип кууруп турса билбейм, кандай гана балдар тарбияланып чыгат. Бирдики миңге, миңдики түмөнгө дегендей, бир ажаан аялдан ажаан урпактар уланып кетет го. Кудай эле сактай көр. Бала кечикти деп ал кеткен тарапты улам карайм. Менден эч ким алмада сурабай калды. Өзүм оозун жаппадым беле. Тердеп тепчип келип калган баланы көрүп сүйүнүп кеттим. Келдиңизби? Жолду карабайсыңбы? Машинама араң жеттим. Бүгүн үйдө эч ким калган эмес окшойт. Баары базарга келген бейм. Сүрүлүп эле келишиптир. Эми муну эптеп жеткирип келейин деп экинчи капты дагы ийнине оозун бекем кармаган бойдон коюп шашып жөнөп кетти. Азыр келем, карындаш, жылбай тур. Макул. Бирге барсам болмок эле? Жок, туруп турганым эле оң. Ишенбегендей болуп калбайын. Байкуш бала эрте менен жардам берген ошондон бери жүрөт. Адамга ишенич болуш керек. Уур адам уур ойлойт. Туура адам тууран ойлойт. Келем деди, демек келет. Кансы дагы биринчилерден болуп сатып жибердим. Тез кеткеним жакшы. Кызыма бир оюнчук алсам болду. Энем эч нерсе дайындаган жок. Демек акчаны эле тапшырам. Оюнчук деле албайм. Энеме акча жетпей калбасын. Канча ойлонуп, канча кыялдандым билбейм, бала дагы кечигип жатат.
мына келип калчудай. Негизинен мээнеткеш бала экен. Алдагы сатып жакшы эле пайда көрсө керек. Менин деле жок дегенде 2 кабымды алса экен. Калганын эптеп кечке сатып жиберем. Акчасын бердиби? Деп мага карады. Кабатыр болуп турганымды билдирбегенге аракет кылып, азыр алып келет деп жылмая карадым. Акчасын төлөп кетти дебейт белең? Келбей койсочу. Келип калат, келем деди го. Бетим чымырап кетти. Ушундай жаман ойлор дароо эле оозунан ыргып чыкканына таңдандым. Туура же туура эмес кылганымды али баалай албай жаттым. Келсин эми, ордуңдан жылбай тур. Ооба жылбайм. О Кудайым-ай, келип калса экен. Ооба келет, ушунчалык дагы чыдамсызмынбы? Азыр келип калса, өзүм уят болом. Сабыр. Эч качан жаман ойду ойлобош керек. Баары жакшы болот. Базар кызуу жүрүп жатат. Бирок эже гана келгенде кагып силкип, жакшы соода кыла албай, андан өтүп жинденип турат. Жоолугумду көтөрүп, артыма бекем байлап, эки көзүмдү чоңураак ачып баланын келчү жолун жакшылап карай баштадым. Бутум да ордунда тура албай тыбырчылап калды. Эмнеге жок? Эже жайыңызга берип койсоңуз, алмаңызды саттыңыз. 2 кап менен турат элеңиз. Кайсы жайыма? Ушул турган жайыңызга мойнуна томпойгон сумкасын асынып алган жаш эле бала экен. Тезирээк акча беришимди күтүп туруп калды. Булардын ушинтип ар бирибизди карап, аңдып тургандарына да таңдандым. Силерге акча төлөш керекпи? Анан эмне? Азыр акча алып келсин. Ким? Атаңарбы? Атам эмес го? Алма саттым эле, азыр акчасын алып келет. Аны мунуңарды өзүңөр билесиңер, 10 сом берип койгула. Ооба берем, азыр келсин. 10 сом эле? Бала жиндене баштады. 10 сомум жок эле. Ошол 10 сом. Аябай эле уялдым. Бала да кетпей туруп алды. Ага бир аз жиндене да түштүм. Менден эле 1-2 жаш кичүү окшойт. Тим эле жечүүдөй болуп турат. Чыгар, чөнтөгүңдөн чыгар. Чөнтөгүмдө акчам жок, эч акчам жок. Ооба, эч акчаңар жок. Базардын баарын сатып алганга акчаңар бар. Анан жердин акысын бергенге акчаңар жок болуп калат. Башкалар да уксун дегенсип кой коңдоп сүйлөй баштады. Аргамды кетирди. Ой тобо, бала дагы кечикти го аябай. Ушу сага эң биринчи бермекмин. Эже жанагы бала кечигип жатат. Тура бер, селейип. Мен күтүлбөгөн жоопко чоочуп кеттим. 2 саат болду го баланын жок болгонуна. Эмне деген келинсиң селейген? Ой кара селейбей. Эмне кыларымды билбей калдым. Болгон сөөктөрүм муунумдан түшүп калчудай шалдырай түштүм. Чын эле алдап кеттиби? Эми эмне кылам? Ордуңда гана каткан неме турбайсыңбы? Ушундай келинден Кудай сактай көр. Ыйлагым келип араң токтодум. Уят го ыйласам. Саатым да жок. Кимден сурасам экен? Жанагы баладан акчаңды албадың беле? Ала элек болчумун. Бир топ убакыт болду, келер бекен? Кызым-ай, жаш экенсиң да. Алдап кеткен бейм? Өмбөгөр. Мен деле сага каралаша койбоп турмун. Ыймандуудай көрүнгөн бул узун бойлуу арык киши санын бир чаап койду. Өзү жаш эле экен, бирок бир да тиши калбаптыр оозунда. Сүйлөгөнүн араң түшүндүм. Эже жок дегенде ушул кишидей сүйлөсө болмок. Уят кылып өлтүрдү. Аке, саатыңыз барбы? Чөнтөгүнөн дароо чынжырлуу төгөрөк саатын сууруп чыкты да. 12ден өтүп кеттир. 12ден? Ооба? Ал бала келбейт эми кызым. Эми эмне кылсам экен? Демек бала келбейт. Ушинтип эле оңой алданып калдымбы? Кудайдан коркпогон неме тура? Уятсыз. Келсе эбак келмек. Үйгө кантип кетем? Эмне дейм? Башымда ушунча көп ойлор айлана баштады. Эч кимге байкатпай, бул жерден акырын жылып кетишим керек. Жанагы 10 сом бер деген бала кайда экен? Ал дагы кыйкырып уят кылбаса эми. Эже мени карай калды. Эже, бала келбейт окшойт, мен кете берейин, бирок бир да акча бере албайм. Эже ачылуу да, мыскылдуу да, табалап да тиктеп турду. Жок, акча сурабадым. Сизге араба кишинин акчасын берем дегем десем, жоголчу көзүмдөн. Башым ооруп турат өзү. Кечириңиз. Башы көзүмдөн садага, ошол сен бере турган акча. Аябай эле коркуп кеттим. Мендеги базарга
чоң жолдун эки жагын карап туруп калдым. Кудай-ай, мага жардам бер. Энеме эми эмне деп айтам? Уят эле болдум, деги үйгө кызыма кантип жетем? Мына көргөн көзүмө ишенбей турам. Чын эле көрүп жатамбы же көзүмдө бүгүн алдап жатабы? Жүрөгүм так гана тамагыман согуп жатканын сездим. Үнүм тосулуп калды. Чуркап жөнөгүм келди. Сен эмне кылып жүрөсүң? Эмне болду? Ким мененсиң? Өзүм эле сиз жумуштасызбы? Мен өзүмдүн үнүмдү өзүм тааныбай калдым. Жашсыз бирок ыйлап турган жүрөктүн үнү эле. Жумуштан эрте менен чыккам. Бул жерде бир аз кармалып калдым. Кызың кана? Ал үйдө. Жүр үйгө. Үйдөн сүйлөшөбүз. Элден уялдым. Болбосо агамдын мойнуна асылып бакырып ыйламакмын. Агам менен. Агам баарын түшүнүп тургансыды. Анын ар бир сүйлөгөнү менин жүрөгүмдү ордуна түшүрүп жатты. Ага, мен алданып калдым. Кимге кантип? Алмамды уурдатып жибердим. Алма сатканы келдиң беле? Ооба. Мен агама ушунчалык тез түшүндүрдүм. Болгон окуянын бүт баарын айтып үлгүрдүм. Элди да унутуп, баш бербей, агып жаткан жашыма дагы карабай сүйлөп жатканымда агам болду ыйлаба деп бооруна кыса кучактап турду. Акмактардын бирөөсүнө жолуккан турбайсыңбы? Агаң органда иштесе, а сен болсо ооруларга уурдатып жүрсөң, такыр жарашпаган иш болуптур. Көрсөң тааныйсыңбы? Ооба, тааныйм. Эрте менен туура эле менин үйүмө келбейт белең? Сенден башка эч ким жокпу эмне? Энеме бүгүнкү акча керек эле тойго. Кабатыр болбо, эч ойлонбо. Мен турамын го. Мен болбосом, ойлонсоң болмок. Бул сөздөрдүн күчү мени көккө көкөлөтүп жиберди. Ичиме нур кирип кетти, көздөрүм жана түштү. Калтыраганым али кете элек, колдорумду улам кармалап өзүмдү басып турдум. Канчадан алам деди эле? 2 кабыма 400 сом бермек. Базар ошондой эле экен. Эч нерсе эмес, агам чөнтөгүнөн акча алып чыкты. Акчаны карап каректерим айланып кетпесин деп жер карай калдым. Мына сага 400 сом. 2 кап алмаңдын акчасы. А бул 50 сом өзүңө. Менин бүтүрчү дагы бир аз жумуштарым бар. Ооруну мен өзүм табам. Ал табылат. Агам чечкиндүү сүйлөдү. Сен энеңе уурдатканыңды айтпай эле кой. Макул, рахмат ага. Жүрү, машинага салып коеюн. Жок, өзүм эле кетем. Менин кубанганымды байкаган кимдир бирөө болду бекен. Агам мени узатып ошол жерде калып калды. Жолдун берки бетин өтүп, кайрылып карасам, агам али кетпей туруптур. О, Кудайым-ай, мен кандай гана бактылуумун. Менин ушундай боорукер бир тууганым бар. Алар мени ар тарабыман периштедей коргоп турушат. Көңүлүм бошоп, көзүмө жаш айланып калды. Мына көзүмө жумсам эле мөндүрдөй куюлаары анык. Кийген формасы келишкен келбетине куп жарашып, агам ичкериге кирип кетти. Мен эч нерсе албай, арзан кетем деп пусикке чыктым. Арткы орундукка отурдум. Дароо эле топурап эл чыгып толуп калдык. Курсагымдын ачканын эми байкадым. Жанымдагы кишинин алган тандыр самсасы бир эле мага жыттанып жаткандай болду. Тое жыттап тойгондой болуп бараттым. Эне, мен келдим. Кызым, мен келдим. Сенин кызыңды эми эле уктаттым. Курсагы ток, ыйлаган деле жок. Жакшы болуптур. Мына эне, эч нерсе алган жокмун. Курткамын чөнтөгүнөн болгон акчанын баарын энеме бердим. Агам 50 сом өзүңө деген эле, анын 10 сомун жол киреге бергем. Шашып кетип, анын калганын да берип койдум. Мейли, жакшы кылдың. Мына эме, тойго коркпой барам балам. Ооба эне, каптары гана. Каптары? Кабы менен саттыңбы? Кабы керек беле? Ой, ошол кап керек да. Кантсе да энем эмне десе да, мен бүгүн бактылуумун. Ууруга алданганыма, коркуп титиреп ыйлаганыма дегеле жок каптардын керек экендигине караганда, бир тууганымдын бар экендиги алдаганча жогору эле. Сиздер Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин журналистика институтунун алдындагы Матисаков мектебинин мүчөсү Максуда Ормонованын 2 кап алма аңгемесин уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.